Таанышып алыңыздар. Бул африкалык кыска тумшук бака. Бул жөнөкөй бакадай көрүнгөнү менен ал секире да, сууда сүзө да албайт. Ал жердин курган аймактарын байырлаганы менен жаан-чачынды жакшы көрөт. Азыр болсо ал кайдагы бир жака шашып баратат. Албетте, түштөнүүгө баратат. Термиттер бул анын эң негизги азыгынын бири болуп эсептелет. Жаан-чачындын мезгили бүткөн кезде ал күндүн ысыгынан коргонуу үчүн жер алдына кайрадан кирип кетет. Ал эми жаан-чачын болуп бүткөндөн бир нече күндөн кийин эне крокодил дене табын түшүрүү үчүн кайрадан сууга түшүүгө мажбур болууда. Бирок аны жээктеги майда жандыктардын үнү кайтып келүүгө түрткү берип отурат. Төл жумурткалардын ичиндеги бала крокодилдердин кыжылдагы 2 метр аралыкка чейин угулууда. Бул белги бала крокодилдердин чыгаар маалынан белги берип жатат. Аларга эне крокодилдин жардамы керек. Крокодилдер дүйнөдөгү эң кубаттуу жаак булчуңдарына ээ жаныбар болуп эсептелет. Бирок эне крокодил балдарына мээримин төгүп, аларды өтө этияттык менен диштеп, оозуна алат. Ал тезирээк балдарын күндүн ысык аптабынан калкалап, сууга жеткирүүсү керек. Суу балдардын өмүрүнө коркунуч келтирбейт. Балдарын оозуна салып, сууну көздөй жөнөдү. Бирок кум арасында жумурткадан чыга элек дагы бир канча балдар калды. Алардын өмүрү коркунучта турат. Бала крокодилдердин жашап кетүүсүнө айлана чөйрөнүн аба басымы катуу таасир берет. Ал эми жумурткадан ургаачы болобу, же эркеги болобу, эң башкысы эрте чыгуу башкы маселе. Бирок ачык айдың жерде аларды коркунуч күтүп турат. Сууга жеткен крокодилдердин балдары жээктеги өскүлөң чөптүн арасында калат. Бул кырдаал алардын ар кандай жырткыч куштардын кол салуусунан коргонуу же жашынуу аракети болуп эсептелет. Бирок алардын эң башкы коргоочусу дүйнөдөгү эң жаалдуу жырткыч крокодил энеси эмеспи? Эне крокодил балдары менен 2 ай бирге болот. Андан кийин жарым жылдын аралыгында крокодилдин балдары өз алдынча жашоого өтүп, ал аралыкта алардын дээрлик жартысы башка жырткыч жаныбарлардын кол салууларынан улам өлүмгө дуушар болушат. Материктин терең, түпкү жерлерин мекендеген кызыл бака жергиликтүү конуштагы адамдардын жашоосуна аралашып жүрөт. Бул бакалардын бул аймакта бир канча түрү жашап, амфибиялык өзгөчөлүккө эгедер болгон жападан жалгыз жаныбар болуп эсептелет. Кызыл бака жергиликтүү Зулус кыштагынын аймагында көп кездешет. Зулус эли түштүк Африканын аймагын мекендеп, калкынын саны кеминде 9 миллионду түзөт. Бул улут өлкөдөгү калктын көптүгү менен бөлөк улуттун өкүлдөрү менен айырмаланып турат. Зулус улутунун байыркы салт кармаган элдери майда кыштыктарда жашашат. Алар топодон курулган чакан үйлөрдү салышып, табияттын жапайы жандыктары менен коңшу жашап келишет. Бирок ал жандыктардын бардыгы эле меймандос келе беришпейт. Мозамбик кобрасы Африкадагы эң кооптуу жылаандардын бири болуп эсептелет. Анын уусу кызыл баканын терисиндеги уулуу токсинден 2 эсе күчтүү келет. Бирок антсе да эки атаандаш бири-бирине тең келчүдөй түрү бар.
Кызыл бака жылаандын жутуп албоосу үчүн жел үйлөп туруп алды. Жыйынтыгында аман калып отурат. Бака жылаандан кутулган маалда Зулус эли салттык бийин бийлеп жатышат. Бул бий жана ыр Зулус элинин улуттук бийи болуп эсептелет. Бул бий менен алар сезимдерин билдиришет. Бий жана ыр менен алар өткөн тарыхын жана окуяларын айтып беришет. Кызыл бака кол салган кобра эми минтип бийлеп жаткандардын дал ортосуна келип калды. Капысынан болгон кездешүүдөн улам адамдар да кобра да өз артыкчылыктарын колдонууга аракет кылууда. Мозамбик кобрасы уусун бери дегенде 40 жолу удаасы менен чачууга кудурети жетет. Ал уусун чачууга бир канча секундалык убакыт гана кетет. Мозамбик кобрасы атаандашынын көзүнө дал келтире 3 метр аралыктан мелжеп чачат. Уу көзгө тийсе, анык сокурлукка жеткирет. Бактыга жараша бийчилер кооптуу чектен тышка чыга беришти. Зулус элинин конуштары Түштүк Африканын дөңсөлү жана жемиштүү токойлоруна жакын жайгашкан. Саванналар. Түштүк Африканын катаал саванналары Калифорния штатына барабар. Бирок ал андагыдай ээн, мелтиреген талаага ээ эмес. Бул саванналар жапыс өскөн дарактар менен капталган. Мындагы дарактардын өтө жыш болгондугуна жергиликтүү жаныбарлар себепкер. Ал пилдер. Пил бул дүйнөдөгү эң көлөмдүү жаныбар болуп эсептелет. Алар жалбырактарга жетүү үчүн дарактарды сындырып, өз издерин калтырып кетишет. Бул алардын табигый мүнөзүнө жарашат. Дарактарды сындыруу алардын үй бүлөлүк милдети. Ал эми алардын баласы ата жолун жолдоого дилгирленип жаткан кези. Эгер бул жерде пилдер болбосо, анда саваннанын бүтүндөй аймагын эмдигиче жыш токой каптап турмак. Антсе да алардын дарактарды талкалап кеткенден кийин башка жаныбарлар үчүн балдарын катууга жарай турган уя пайда болот. Жаан-чачын айы келгенде уя даярдоо башка жаныбарлар үчүн башка милдет. Тукум улоо ар бир жыл сайын саваннадагы жаныбарлардын келечекке болгон максаты болуп эсептелет. Кара кулак шер курмандыгын карап жеш үчүн чөп баскан дарактуу жерге караганда айдың жерди тандайт.
Тилекке каршы, ал бүгүн түшкү чүйгүн тамактан кур калды окшойт. Күтүлбөгөн коркунучтан сактанып, дарактуу жерден чыкпай жатат. Албетте, ал бул жерде жалбырак, чөп жеп, жайбаракат жүрө берет. Болбосо ал кичине чүрпөсүн жырткычка алдырып жибериши толук ыктымал эле. Керикененин көздөрү алысты жакшы көрбөгөнү менен ал мыкты угуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Ал алдын ала жырткычтын шыбырттап жакын келатканын угууда. Арыстандар адатта кечкурун аңчылыкка чыгышат. Бирок ыңгайы келе калса, бул эркек арыстан олжону колдон чыгара турган эмес. Керигене чуркай турган болсо, саатына 50 чакырымдык ылдамдык менен жол тандабай чуркай алат. Ал эми анын чүрпөсү ал ылдамдыкты азырынча багынта албайт. Агөрөк, жыш токой арасына кирип кеткендери оң болор. Ал эми мына бул көлөмдүү пилдерге кол салууга бардык эле жырткыч батына бербесе керек. Алардын көлөмү эле үрөйү учурат эмеспи? Анан да алар топ-тобу менен жүрүп, чүрпөлөрүн калкалашат. Бирок чүрпөсү адашып кала турган болсо, анда жырткычтарга жем болуп калат. Ал жырткыч арыстан же крокодил болушу да ыктымал. Же болбосо сазга тыгылып, сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Андыктан жаш пилдер бири-бирин көзөмөлгө алып турушат. Мына бул пилдин баласы тиги ойноп жаткан пилдин баласынан бир жумага кеч төрөлгөн. Бирок ага карабай, ал жемин жедирбей эрөөлгө чыгып жатат. Ооба, үй бүлөдөн өткөн артык нерсе бар бекен. Бул жоон топ пилдердин ата-энеси тукумунун көбөйүп жатышына кубанышууда. Алар жоготууга катуу кайгырып, достукка бекем болушат. Үйүрдүн эң кары ургачысы баарын башкарып, көп нерсени баштан өткөргөн акылманы болуп эсептелет. Айтылгандай, ал кургакчылык өкүм сүргөн кезде сууну кайдан табаарды жакшы билет. Бул гана эмес, ал 100 чакырым алыстыктан жаан-чачындын жакындап келатканын туюп билет. Жаан-чачын боло электе алдын ала чагылган бороондон урпагын калкалап алыс алып кетет. Анткени пил үйүрүнүн келечеги жана тукум улоосу дал ушул кары пил энеге байланыштуу. Карыган пил эне жаан жаап бүткөн соң кургакчылык өкүм сүргөн кезде суунун муктаждыгы өмүргө тете болоорун алдын ала ойлоп, жаш пилдерди сууга кандыра тойгузууну көздөп, бул жерге жетектеп алып келди. Жаш жеткинчек пилдин баласына бул жолу чоң сууну кечип өтүү жоопкерчилиги жүктөлүп отурат. Бирок пилдин баласы сууну кечип өтүүнүн ордуна кумга оонап эркелегенди жактырып жаткандай. Анан бир жумага эрте төрөлгөн курбусу сууга бет алып жөнөдү. Пилдер табиятынан сууну абдан жакшы көрүшөт. Алар суу кечүүдө мурду аркылуу дем алышат. Пил эненин көндүрүүсүнөн кийин анын баласы сууну карай жөнөдү. Көп убакытка чейин созулган кургакчылыктын айынан пилдер денесиндеги суунун дээрлик жарымынан кол жуушту. Эми болсо суусунун кандырышкан пилдер кайрадан токой саваннасына бет алышты. Эми алар жаан-чачындын болушу менен сууга келээрин билип калышты. Калабат басык менен токой аралаган бул зор пилдер уламжаң өскүлөң токойлорду көздөй багыт алышат. Баткак саздар пилдердин ысык күндүн нурунан муздоо же майда курт кумурскалардан арылуу үчүн гана керек эмес. Зор пилдер баткак көлчүктөрдү улам барган сайын
кең казып кеңейте берет. Анткени ал көлчүк саздар канчалык терең жана кенен болсо, ага ошончолук суу көбүрөөк агып кирет. Бул болсо жеке пилдерден сырткары башка жандыктар үчүн да абдан чоң мааниге ээ. Бул пилдердин күжүрмөн аракетинин аркасында башка жаныбарлар ысык аптаптуу мезгилдерде жашоого мүмкүнчүлүк алышат. Анын пайдасы күн бүркөлүп жаан-жап өткөндөн кийин башталат. Жаандын жаашынан суу көтөрүлүп, жээктерди, көм, пилдер казган көлчүктөргө суу толот. Анан күтүүсүздөн ал көлчүктөрдө жаңы жашоолор жаралат. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакыпов, монтаждаган Мирзат Муталипова.